Окумуштуулар жаныбарлардын клеткаларын айга алып барууну ойлонууда. Максат ал жакта жок болуу коркунучунда турган жаныбарлардын түрлөрү үчүн сактоочу жай түзүү. Клеткаларды -200 градус тегерегинде кармап туруу керек болот. Ал эми айдын айрым аймактары, мисалы уюлдары абдан суук. Мында жерде ал иш мисалы үчүн көп электр энергиясын талап кылмак. Андан тышкары, ай биз жер шарында туш болгон согуштар, климаттын өзгөрүшү жана табигый кырсыктар сыяктуу коркунучтардан алыс. Бирок ал жакка үлгүлөрдү жеткирүү оңой болбойт. Алардын сырткы таңгагы радиациянын жогорку деңгээли сыяктуу катаал шарттарга туруштук бериши керек. Ал эми окумуштуулар тартылуу күчүнүн аздыгы убакыттын өтүшү менен клеткаларга кандай таасир этиши мүмкүн экенин билишпейт. Демек андайды ишке ашырууга көптөгөн жылдар керек болот. Бирок келечекте зарыл болсо башка үлгүлөрдү, мисалы өсүмдүктөрдү жөнөтүү пландары бар.